Бирөөлөр бизге табылбай калды. Бирөөлөр бизди таба албай калат. Залкар акын Элмирбек Иманалиевдин бул сөзүн түшүнүп түшүнбөй, айланабызды карап турганча аалам айдыңы тардык кылып, талант ээси, ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашап калган чыгаан театр жана кино актеру, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, жараткан сүйгөн жакшы адам Марат Жанталиевди таппай калдык. Acayаш! Bayke! Hasan Bayke! Yiğik! Geçki! Yiğik! Cumanay Bayke! Çayıncı! Саяк. Жар багыр. Сага ил бир скармаганды ким үйрөттү? Карышкырга салган капканга өзү эле түшүп калыпты. Анан бошотуп үйөйүн десем, минтип тыткылап атат болбой эле. Саяк. Айтчы. Сен кайсы тукумдан болосуң? Кайсы тукумдан болмок элем? Ак Илбирсмин. Илбирс тукумунан болсоң. Ал дагы сенин бир тууганың да. От жолуң болгур, бас бошотолу. Тарчып кетир. Кармап туршы. Азыр. Ecek bul, hapçı tart. Мен дайыма тасма тартканда Маратка издешимин да. Бул жагы болобу, бул жагы болобу. Анан өзүңөрдө эсиңерде болсо, мындай образдар аябай бирине бири окшош эмес болчу да биздикинде. Мисалы, Айыл өкмөтүндө бир жинди гаишникти, Боз салкында жана малчыны, жанагы Күкүк шахрада следовательди, анан Дофада эме баягы Доорондун атасын, баягы кичинекей болсо дагы мындай бир кандайдыр ошол комедияга жакшы бир жүз беришти да Айнур экөө. Анан мен Саякбай тартам деп эзели мындай кыялданган эмесмин, мага сунушташты. Сунушташкандан кийин эле мен дароо ошол Маратты жүрөгүмө бекитип алдым. Анын аткараларына көзүм жеткен, бирок анын бир гана ошо келбети туура келбей аткандан анан айткам, сен азыр аракет кыл, ушул эт ал. Анан өзү да ошо бордоп атып деп анан 2 айдан кийин съемка болмок, ага чейин эле чакырдык, көрөлү деп ошо 1,5 айдан кийин кадимкидей эт толуп, мындай балпайып, жүзү кызарып,
анан бурут коюп эле баягы тебетей неме кийгизип койсок эле куп эле саякпай болуп калды. Анан ошондон баштап эле тарта баштадык. Анан менин оюмча бул ошо вазипасы ошол окшойт да. Бүгүнкү күндө азыр дагы саякпайды көбү көрө элек да. Бирок кийин бара саякпай атабыздын элесин ушул чагылдырган деген ат менен калат болуш керек. Ал эми куудулдугу унутулуп деле калат болуш керек. Ата көбөй. Бул экөөнү караппы? Жыргап, аны өз акаттарын кылып аткандарын. Эй бала. Карап кайтчы. Менемне. Сага малай берем я. Сенин коюңду мен багайын, Убагында суусун берип суу карайын, Убагынан кеч калтырбай тузун берейин. Ошонбосо жаш катын алып, кана жыргап жат, Эй бала. Сен эмне мен тоюңа чакырбайсың, я? Toyuna çakırmadı bile. Özün barmay koymadın bu. Kaçan çıkır bile. Oy çıkırsa ben barmayıp böyle diye. Oy çıkıran yerden kalma degen söz baranı bilesin mi? Ben eşekte kalıp görgönüm esmen ay yerlerden. Çıkırsa barmayıp böyle mi? Sağın. Buğa gogul burbayla koy. Gör atpaysın gebetesin. Andan görürüm. Çay içip çıkır. Öl bulasınadır. Yapacağını. Yaman katın dese. Çay içip ketip koyat. Kıyın bak bulansın mı sen ya? Çay içtip geliyor. Yüdün koçayını ben bilce. Sen bir ya. Hey ola. Ben ayt atkanayın çay içip kettiğe girip. Rahmat Şambet bayke, men basayın. Kayakla asasın. Töşattan. Çay içip ket ben ayt atkanayın. Davay. Sağın. Buğa gogul burbayla koy. Bunu içip al sen o şüntet bulakmak. Gogul burbayla koy. Andan görök çöç. Yüge girip çay içip çıkpaysın mı? Ağatın, senin ne de bılcırıp atasın ya. İyi de bılcırıp durun yakmaya. İyi ne de bılcırıp attırmın ya. Hey, seninle koyatır at, kabini olayım. Koyatır değil mi? Koyatır. Koş şöyle, vurdu bana kastın. Koş değil. Ağatın, atı koyatırayım vurdu bana ketti. Vurdu bana ketti. Ekmişsin hem de olayım. Boptur Şambet bayke, jakşı kalыңыздар. Sesimi de atamın. Ya, sağın. Çay Yüge girip. Rahmat, içtim. Çay. Мына биздин ошол өнөр өргөсүндө сизди көрүүгө абдан кубанычтабыз. Бүгүн сиздин көрөрмандарыңызга эң кызыктуу маек куруп бересиз деген ойдобуз. Азыркы боло турган маегибиздин эң биринчи эле ошол сизди бала чагыңызга бир жетелеп алып келгим келип отурат. Кетсе кеттик, мен деле бала чагымды сагындым. Себеби дегенде ушул азыркы кезим меники эле эмес, эл журттун баардыгы эле айылдан башталат болуш керек. Ушул айылда чуркап жүргөн кездеримди сагындым. Жылаң айлык чуркачу элек, чаң топуракты кечип алып чуркачу элек. Кичинекей аккан арыбыз бар эле, ошого сууга түшчүбүз. Ошол сууга түшүп атып бутубузду тилдирип, анан ошентип алып эле апабыздын тилип алып капкалап үйгө келчүбүз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Марат Жанталиев 1961 жылы 3 мартта Нарын облусунун Казан куйган айылында дарыгердин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Мектепти ийгиликтүү аяктап 1978 жылы Москвадагы бүткүл Союздук кинематография институтунун актёрдук факультетине тапшырып, СССРдин эл артисти профессор Алексей Баталовдон билим алып, окуу жайды 1982 жылы ийгиликтүү аяктаган. Ата-энем мага ушу доктор бол, медик бол дешти. Мен болсо медик боло албайм дедим. Себеби ошол атам менен энемдин көргөн түйшүгүн, азабын көрүп, ал кезде ата-энем үйдө отурса деле, конокко барса деле чакырып келет. Вызов деп элечи. Вызов дегенде эле коногун түштөрүнө кетип калсычы. Ал кезде машина менен скорый помощь деген бар болчу. Кандай машина? УАЗ деген. Ошого отурушат дагы, андан ары жетпей калсаң ат менен кетчү. Тоонун арасында чабандар бар. Анан кайра түн ортосунда келишет. Анан ошолордун түйшүгүн көрүп мен такыр доктор болгум келбей койдум. А негизи өзүңүз жан дүйнөңүз жактырчу, ошол кесипте кыйынчылыгынан коркпой эле болбой койдуңуз. Жок, жактырган жокмун. Жактырган жоксуз. Жан дүйнөңүз бала кезиңизден эле демек. Жан дүйнөм мен ушу каяктан жүрүп артист болуп калам дегенде өзүм да билбейм. Эмне себептен артист болуп калам?
калдым деп азыр Марат байке, ар бир бала кезинен бир нерсени кыялданат эмеспи? Мен чоңойгондо артист болом, же болбосо жазуучу болом, же болбосо доктор болом деген сыяктуу сиздин ошо кандай кыялыңыз бар эле? Мен кыялым эле артист болом дечимин. Артист болом. Анан азыр тиги чоң артисттер менен иштеп калдым. Биздин айылга артисттер көп келчү да. Гастролдоп келишчи, анан алар менен жолугуп калганда эле айтып, силер күнөөлүүсүңөр, мен артист болуп калганым. Силерди көрүп мен артист болуп калдым дейт. Анан мондай картондо жасалган эмелер курчактар бар го, ошолорду тизип алып эле артист анан элдерин чүкөлөрдү тизип алып элечи. Кол чаптырып эле могу. Ошондо эле площадка кылып өзүңүз режиссер болуп кино тарта баштаган. Өзүм режиссер болуп эле, өзүм артист болуп, өзүм зритель болуп ошентип баштагам да. Анан доктор бол, балам медицинскка өт дегенде мен жан дүйнөм такыр макул болбой койду. Анан айлам кеткенде мен немеде ойлодум да. Филолог болоюн депчи. Филология факультетине тапшырайын деп калдым, университетинчи. Кыргыз академиялык драма театрынын алдында 2 жылдык студия бар болчу, ошондо элечи. Ошол жака барайын деп атсам эле, Кудай жалгап, Кыргызстан Маданияты деген газет бар болчу. Ошого мындай жарыя чыгып калыптыр. Москвадагы бүткүл Союздук кинематография институтунун алдындагы актерлік факультеттен режиссерлік факультетке студенттер кабыл алынат. Биздин Бишкек шаарындагы агызда фрунз болчу, Лабиненко көчөсүндөгү дом киного келип калгыла депчи. Аны мен бир классташ балам айтып калды. Ал режиссер болоюн, Марат, сени көз барып келбейлиби, тапшырып көрбөйлү деди да. Анан мейли деп макул болсом ал балам келбей койду. Анан мен өзүм кетип калдым. Ушу айылдан Бишкекке фрунзге келатышкан экен, бир биздин айылдыктарчы. Ошол үйгө келдим дагы, анан чыгармачылык конкурстан өтүшкүрөк экен. Анан чыгармачылык конкурста мен эмен жаттап даярданып алып келдим. Жамиля повестиндеги Даниярдын менен Жамиля Сейит үчүн кармандан кетип баратканда Даниярдын ырдаган жери бар го. Ай чыгып турат, жылдыздар үйүп турат деген ошол жерин жаттап алдым дагы. Ошону ушундай айтып бердим. Анан биздин Ардов деген Москвадан келген мугалим карап туруп эле болду, выходи деп койду. Жактыңыз? Мен билбейм, агастечи жактымы же жаккан жокмунчу. Мен жактырбай койду, чыгып кеттим дедим да. Анан экинчи тур, үчүнчү тур деген болот да. Экинчи турга келсем деле жактырып чыккан жок, отурам ошо дом кинонун ичиндечи. Үчүнчү турга келгенден кийин Жантелиев заходи деди. Кирсем ошондо сага чейин дейт, аны кийин айтты, мен институтты бүтүп аткандачы. Сага чейин бир 200 бала өттү дейт конкурстан. Эң биринчи жактырганым Марат, знаешь, я тебя выбрал первым деди. Москвада окуп калдык. Yani birinci барганда Москвага көмбөй, өзүм тек тоонун башында өскөн бала болсом, кышында каникулга келдим. Кышында каникулга келип, ата-энемди көрүп, айылымды көрүп, сагынычымды таратып туруп анан кеттим. Анан ошол жерден көнүп кеттим. 4 жыл окудук Москвада. Жакшы эле окудук. Мен мугалимим эстердин эл артисти профессор Алексей Баталов болду. Мен сенин жашооңдо эмне болгонун билбейм. Бирок бир нерсегеби, же кимдир бирөөгөбү өтө катуу ачууланганыңды сезип калдым. Жанагы сен үйүңдөгү дубалдагы сүрөттөгү Индиан акылманы ошо минтип айткан. Өтө ачууң келип турганда эч нерсе кылба. Ачууңдун таркаганын күт деп. Индиялык акылман эркиндик жөнүндө эмне деп айтканын билесиңби? Билем. Бирок кеп анда эмес.
Sen kılmış iş kıldın. An üçün жазаланышың керек. Анткени сен деген мыйзамды буздуң да. Мыйзам. Кайдағы мыйзамды айтасың? Мыйзам деген баарына бирдей болуш керек. Эмгек жолун 1982-1990 жылдары Төлөм Шокеев атындагы Кыргыз фильм киностудиясында баштаган. 1991 жылдан тартып өмүрүнүн акырына чейин Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрында эмгектенип келди. Алло? Алло, угатам. Алло? 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 Алтыным. Sensin mi? Kara canım, berekem, sүйгөнүм. Sensin mi? Жоқ, бұл менмін. Тап-такыр білінбейді. Жақсы ба? Жақсы. Мынау водопроводная деген көшені білбейсіз бе қаяқта екенін? Қармай түші. Иә, қарма. Қайсы? Водопроводная 25. 25. О қаяқты білем айленайын. Кел. Мойнын, мұнан соң. Кел. Кел. Иә, кел. Болды, рахмат. Спектакльде ушундай бир канча деген барактарды жаттайсыздар. Биздин билишибизге караганда сиз өтө эле көп спектакльдерге дагы катышкан экенсиз. Ошо сиздин эс тутумуңуз дагы абдан күчтүү болсо керек деп ойлоп турам да. Себеби дегенде жан дүйнөмүн баарын ошол жака ардап коесуң да. Мисалы үчүн мен ушул Кыргыз фильм киностудиясына келип кирдик. Биз жанакы кинематография институтун бүтүп келгенден кийинчи анан бир ондогон кинолорго тартылып калдык, чоңдоруна да тартылдык, кичинекейлерине тартылдык. Массовка десе массовка кетебиз. Агышта закондуу түрдө жөнөтчү да. Эпизод десе эпизодго кетчүбүз. Роль тандамай жок болчандачы. Анан 91-жылы Союз тарап киностудия тартылбай калды. Кыргыз фильмде тартылбай калды. Анан мен ошол 91-жылы театрга келип кирдим. Азыркы мен иштеп аткан Бакен Кыдыкеев атындагы мамлекеттик жаштар театрында. Мына ошондон бери ошол театрда иштеп келатам. Ошондон бери канчалаган спектакльдер аткан. Бүт баарын жаттайсың. Отам, менин балдарым чоң болгону силеринде жамандык көрдү го, ия. Жаллабатта сени 7 жол алып бардым. Сыгатыга 8 жол алып бардым. Карабайсыңбы? Тети Аксуга Жыргаланга 5 жол алып бардым. Ошонун бартын билбедиң го. Акибай, деп келсең, Акибай. Адамы бартты билгендей, жакшылыкты билгендей адам белет. Мунуң айбан да. Ошо Жыргаланга мени жыргатып бир жол алып барчы десем, болбой турганда ушул иш болбоду. Мен бул образым баягы актер болгондон кийин бардык ролду аткара бересиң да. Анан бул ролду башка актрисалар ойночу. Бирок алардын баары тилекке каршы жумуштан чыгып турмушка байланыштуу кетип калышты. Кийин эле бир актрисага көргөзүп атып, "Момундай кылбайсың, тиңдей кылбайсың" деп атсам эле мен режиссерго жагып калып турум. Марат, давай, ты будешь играть эту роль деп Нурлан Асанбековчу. Анан ошондон улам эле аткарып калдым. Анан актер болгондон кийин бардык ролду аткарышым керек да. Мен мурун айтат элем, балдардын ролун аткарчумун. Азыр болсо чалдардыкын аткарып калдым. Ага кошулуп кемпирдин да ролун аткарып атам, ошондой болуп калды да. 3 эле кемпир ушул айылда шеринелеш, эрмектешет, эмне кылышат анан. Ошол чогулуп алып, анан балдарын эстешип, мен балам тиякта дешип отуруп, анан чоң килеген үйлөрүн кайтарып отурган кемпирлердин эле тагдыры ошол.
Анан балдар ошол ойлойм да, эми азыр эчтеке деп айта албайм. Балдар деле баягы жумуш деп, акча табалы деп жүрүшөт да. Спектакльдин жанры комедия, фарс. Күчөтүлгөн комедия. Ана çatıda кетейін сен, индийский чайдың жытын. Мұрныңды жиреп кетті бе? Şu süre toktapşka өліп батпайын tamam. Kındırayın, biz de de olmaz. Aklına gitmeyin. Жақындап қой, ескі чайыңды демленесің ғой. Индийский чайдың дағын ұмытып қалса керек та. Қойдың ғой. Еміне? Иә. Айтпай, айлығыңды ап кет. Иә. Мұндайды жақсы түлес айлығыңды дейм. Айлығы сен дейсің тұр, мен бөлбеді. Tarsın esmen çıkıp кеткен. Биз 89-жылы Жаштар театрын ачып келгенде бир 6 айдан кийин бизге келип калышты да. 3-4 артист келди. Анан ошонун ичинен Марат Жанталиев деп жанагы бул гикти бүтүптөр, Баталовдон бүтүптөр, булар жана келип эле биз да келип эле театр ачтык деп аябай кудуңдап аткан учурда мен 9-класс билем, 8-класс билем ушундай бир Кожо жаш деген кино тартылды деп биз семьябыз менен ушулса нарын эли бүт көчүп барып ошо кинону көргөнбүз да. Анан ушундай жаш татынакай актерлорду көрүп ого бетер ушу артист болгонго аябай дагы бир дем берди эле да ошо киночу. Анан ошо кинодо жанагы тигил кымызды төгүп алган, жана ыйлап жүргөн кичинекей баланын ролун аткарган артист экен, ушу экен десе баарыбыз өзүбүздүн эле аябай народный артист болуп келгенбиз да. Москваны өтүп келип театр ачып атабыз деп кудуңдап аткан эмес. Чуркап барып ушу Маратты аябай кызыгып караганмын да. Менин элесимде ошо. Анан эми биз Марат менен ошо 90-жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Мага Маратты биринчи кандай көрсөм, кетип атканда деле күндө көрүшүп жүргөнгө мындай өзгөрүүсү көп эми байкалган жок да. Ошол эле Марат болчу да. Анан эми көптөр айтышчу, бул кинону бүткөн артисттер театрга көп иштей албайт депчи. Марат театр үчүн жаралгандай сезилчү да мага. Анан муну менен партнер болуп сахнада иштеш бир өзүнчө керемет эле да. Коркпойт элең. Отуруп албай, отурчу, мен сага момундай бир өзүмдүн пикирлеримди айтайын, ролду момундай чыгарыш керек деп деле бир замечание деле айтып, аябай кишини эметчү эмес. Акырын эле жумшак сүйлөп, мынтип койсоң, анан тигинтип койсоң деп эле көңүлүңдү оорутпаганга аракет кылчу да. Азыр туруп алып Марат өтүп кеткенде, менин биринчи оюм эле муну келди да. Мараттын ролун ким ойнойт? Мараттай ойной алабы? Чынында анын орду чоң эле да, анда эч ким ойной албайт. Мараттай актер, Мараттай адам, Мараттай дос жок. Ошо азыр дагы болсо мындай ишене албайсың да. Баягы убакыт жеңет баарын деп коет, эми жеңген күндө дагы баары эсибизде да. Анын ролдорун башка ойноп атса Марат мынтип ойномок деп эскерет элек. Сакиш экөөбүз аябай жаман болду, биз болгон ичибиздеги сырыбызды Сакиш экөөбүз бирибизге айтпаган сырды барып Маратка мен өзүнчө айтсам, Сакиш өзүнчө айтчу экен да. Ошондой бир мындай бекем ал сөз Мараттан чыкпайт деп айтчу элек, эми ал кишибизде жок. Бопуш деген каймана аты менен кеңири белгилүү болуп, театр жана кино тармагында, концерттик программаларда, сатиралык жанрдагы бир нече образдарды жогорку деңгээлде аткара алды. Актер эң алгач залкар режиссер Төлөмүш Океевдин Кожо жаш тасмасында Саяктын ролун кайталаңгыс кылып ойноду. Бул ийгилигинин артынан тасма талаасындагы эмгегин санап бүтүү көп убакытты талап кылат. Арасынан тизмектей келсек, Мосфильм киностудиясынын Алтын паруса фильминде соодагердин, Чиркин өмүр,
Бабалардын керези, Кууш жолдо, Күлкүлятур, Убекеевдин улуу манасчы тасмасында Саякбайдын, Президент жана Бомуш биринчи кадр фильмдеринде кайталангыс ролдорду аткарып чыкты. Эмесе, мындай, мыйзамдын өкүлү катары биринчи кирип, ким экенин көрүп, каяктан келгенин, кандай адам экенин документтери жайындабы? Же жайында эмеспи? Ошону билип чыгышым керек. Түшүндүңөрбү? Түшүндүм. Тургула. Тургула. Мен азыр барып билип чыгам. Кана, күйөөла. Күйөөлонго дегенди мен биринчи көрүп чыгышым керек. Капитан милициясы Тайган. One, two, three, four. Bakta zardımızdarım, gelmet onun kızlarım, gelmet Мараттын мынол театрдагы курдаштарынан, аксакалдарынан бир өзгөчөлүгү бул жаштарга болгон мамилеси башкача болчу да. Анан жаштар өзү айтып калчу да, агай, силер биз жаңы образ жаратсак, бир мындай бир кандайдыр бир урушкан түрдөй, мындай бир катаал, ушундай бир сындарды айтышсыздар дейт да. Марат агай болсо аталык мээрими менен ушундай мактап, жактап, ушундай бир төгүлүп туруп айтканда биз чын эле Марат агайыбызды биз өзүнүн атабыздай эле көрчүбүз дешет да жаштарчы. Анан Мараттын дагы мен бир өтө сыйлаган бир мунун адамгерчилик сапаты бул баягы акыр-чыкырга кийлигишпеген, театрдагы болгон ушул театрдын чыгармачылык гана чөйрөсүнө аралашкан чыныгы нукура чыгармачылык театр инсаны эле да болчу. Анан бул турмушта дагы бул могул болуп жаткан күнүмдүк турмушка дагы кайдыгер мамиле жасачу эмес да. Себеби мен Күзгүнүн сыры деген спектакль коюп атканда бүлгүн жана казактын драматургунун пьесасы болчу. Ошондо баягы бир күн келсем сахнада отурат да, жана казак музыкасын коюп койгон, домбуранын кошусунда мына карасам көзү жашылданып отурат да. Эмне болуп кетсе, тынчылыкпы? Ден соолук жакшы элеби? Ичи аман эсенби десем, эген дейт да. Карасаң дейт да, мына биз спектакль коюп атабыз, жана серияга кетип аткан жаш балдар жөнүндө атасы какшап турат. Эми бул казактарды экен, эртең бизде болбойбу экен дейт да. Мен койчум ошого дагы десем, жок чын да дейт да. Анан азыркы жаштарыбыз акча берсе ошо кетип калса, эртең күнү кандай болот? Ал коомго дагы моундай бир көңүл кош эмес эле да. Мен сыйлаган ушул бир өзгөчөлүгү, мен башкалар деле айтып атышат, мыкты актер, аны эл деле журт да көрдү, кинодон көрүп атат, телевидениеден көрүп атат, театрдан көрүшүп атат. Анан биз тоңгуч болуп жүргөндө аябай биз менен кошулуп, жана Сакиш, Попуш, Күкүш деп Гүлмира Турсунбаева, Саки, Айнура, Марат болуп биз менен чогуу жүрүп калышты. Ошондо дагы мунун ушул адамгерчилик сапаты баягы өзүнүн гана ишини билген. Башка жана биздин арабызда ар кандай болот да, бирөөгөн бирөөлөр тартип бузуп коет, ага урушуп тилдесек да, бул болсо ошол биз урушкан кишини барып акырын жакшы жылуу мамиле. Жүрөгү кичине назигирээк инсан болчу бизге карагандачы. Ошонусу менен Марат төбөлүк эсте калат деп ойлойм да. Ой, Шуулдап барып заматта жийдип келе калган чиркина. Эй, Koy vereyim Akacan. Akacan, koy vereyim. Gel 20 üstüne böyle tut, bir küçük bastır olayım. Piye sat atat dedi. Ne madem siz? Bu yatırmaz mı koy vereyim? Kırık söyle ki. Alın, kolum. Vay şunda be.
Bii, biyakta жүрөсүң. Сен эртеден эмне болду? Кичинекейинде төрөлгөндө 2,5 килограмм менен төрөлгөн. Анан биз медиктер болгондон кийин колубуздан келген аракет менен мен да кайненеде болгон эмес, өзүм тарбиялап, өзүм чоңоюп, атасы аябай кайрымдуу киши болду, ушунчалык баласак. Өзү жетим өсүптүр да, анан балдарым менин эмемди көрбөсүн деп кандай бир түркүн аракеттерди эметип бактык да ушунчалык. Анан чоңоюп 2-3-4-төргө чыгып караганда эле ошо тири карагыла ошол балам эле ошол үйдө андай өтө деле тентек эмес, өтө мындай эме эмес, мындай ошондой эле внимательный бала болчу да. Улам чоңойгон сайын башкача балдар болчу, ал убактагы башкарды азыркы балдарга салыштырсак таптакыр башка да. Улуу баласы менен экөө мындай уда төрөлдү, арасы чукул эле. Анан экөө мындай урушканын да биз көрчү эмеспиз, алар өздөрү айтып күлүп карашат эмкесте. Силер кеткенде урушуп турган, силер келгенде басылып калчубуз дейт. Анан мен урушканда алар тентек кылганда ары каратып коюп койчумун, тамды каратып койчумун да. Анан акыл кирип, эс кирип, окууга киргенден баштап мен мактанып же тигинтип минтпей эле койдум. Ошол убакта эле акылдуу экен ошол балдарчы. Китепти кандай гана момдай китептерди окучу да. Ошо кичинекейлеринен баштап элечи. 1-класстан баштап отличник окуду. Жатып алып китептерди окучу, жашырынып. Ошондой бала кездеринде бала кыялы мындай тентекте кылып, эл оозуна кирип, тигинтип минтишкен жок да, аябай тартиптүү өздөрү мындай жөн билги, эмне мындай алдан ала түшүнүп, бизге айттырбай эле мынтемени баарын жасап койчу да. Улуусу сырттагы окоттор жасачу, сууп унап келип отун сууларды отунда. Ал Марат үйдөгү окоттун баарын жасачу да. Анан экөө күлүшчү тура мен айтып, мен сырттагы окоттор жеңилдерин алып алчумун, Маратка мындай кымбатыраактан жасатып койчумун деп ошентип күлүп. Ошентип 10-ду бүткөнгө чейин ушул жерде дагы жанагы школдогу эмелерге катышып жүрдү да. Көрсө ошол кичинекейлик эсинде эле өзүнүн жөндөмдүүлүгү бар экенде, мындай үстөл тетигилерди коюп алып зритель кылып элечи, ошолор менен айтышып, ошолорго бирдемелерди айтып берип, ошондой берчү да. Ушундай кээде мындай көйнөктөрдү кийип алып дагы койкоңдоп бийлеп, мындай өзү аябай жөндөмдүү, ушул жака жөндөмдүү экен да, ошол кийим билип атпайбызбы. Анан өзү айтып жүрдү, ушул Улунчарскийге барсам депчи, ошого аракет кылды. Ошого барам, ошол жака негизи оюнум бар, эмесим бар, ошол болуп калды, ошол жака барышым керекмин деп. Ошентип Москвага өзү тапшырып өтүп кетти. Анан жарым жылга чейин биз эме иштеди, жарым жылдан кийин стипендия менен иштеди, окуду. 2-нчи, 3-нчи, 4-нчи тиги эме менен окуду, высший стипендия менен окуп келдим. Барган бүткөндө красный диплом менен бүттү. Эми кайсы бирин айтайын балам? Баарын эле жетин алчу эмесмин. Ошол көргүм келчү, суктанчымын өз балам, өзүм. Мейлиң балам дедим, өзүң тандап алган кесибиң. Дагы өстөштүр, дагы улай бер. Дечим бир эле жерден эметкен эме кылдым да, баягы Кууш жолу деген кино бар эмеспи? Ошондо баткак деп эле анан балдар кубалап таш менен уруп атпайбы, анан ошондо кичине ичим күйдү да, эй, ушуну карачы деди, балдардын уруп атканын карасаң, баткак деп эле койгонун карасам. Анан эмне өзүнүн тандап алган кесиби, ар бир киносун көргөн сайын, ар бир жанагы эмелерин көргөн сайын сүйүнчүмүн. Мейлиң Марат, өзүң тандаган кесибиң. Дагы уланта бер деп анан Саякбай мен көрүп калдым да, Саякбай атанды көрүп калдым да, ак тону бар эле мындай качакасы мындай кара баркыттан салынган тепелең мындай басып эле. Анан ушул роль берилбес арсар деп да көпкө жүрүшпөдүбү? Көпкө жүрүп анан муну Эрмис эле эметип койду го, тандып койду го. Анан ошону аткарган атам деп кетти. Балам эми уят болбой, жакшы аткаргын дедим. Уят болбой, жакшы аткарып бер деп. Анан аны деле жакшынакай элге жаккан, андан ашкан мага жагат да. Эл жактырып баарын, эми ал көп тигиндей мындай кинодогу эмелер болсо дагы өзүнүн аткаруучулук жөндөмдүү такыр башкача болуп атпайбы, чыны мененчи. Жакшы эле кубанып эле, жакшы эле сүйүнүп турчумун балам. Ар бир кинолорун, ар бир эмелерин көргөндө, жетишкендиктерин көргөндө, аз жашаса дагы көп сас жашап, элдин баласы болуп туруп, менин балам тууп өстүрүп коюп турмун, бирок элден, журттан айланайын. Эл баалап атат, журт баалап атат, өкмөтүңөр силер баалап атасыңар, сиздерге рахмат. Бактылуу үй-бүлөнүн түркүгү болуп, жубайы Асел Дооронбаева менен 30 жыл бирге түтүн булатып, 2 уул, 1 кызды
тарбиялап өстүрүштү. Сиздин үй бүлөңүз тууралуу? Макул. Мен сүйгөн жарым Аселе, өзүнүн кесиби боюнча мугалим. Андан кийин улуу балам менен жакында эле үйлөндү, Адилет. Мына кечээ жакында жаңы неберелүү болдум. Куттуктайбыз. Рахмат. Атын эми айтпай эле отурайынчы, азыр тиги азан чакырып туруп айткыла дейт анан кийин. Андан кийинки кызым Алтынбүбү, ал жогорку окуу жайын бүтүп азыр иштеп атат. Андан кийинки кичи кызым Аделя, ал 1-курс бүгүдө окуйт. Кайсы сапатына карап Асел эжебизди тандадыңыз, мисалы үчүн өмүрлүк жарга? Мен кайнагам экөөбүз чогуу бир кыргыз фильминде иштеп калдык, анан үйүнө чакырып калдык, тейки Карабалттан бир айыл менен. Анан барсак эле анан кийин бир татта кайгысына чай куюп эле отурат, чай куюп эле отурат. Улам элечи. Анан жандагылар айтып эле чай куйгансың, ушунал депчи. Анан кийин эртеси күнү аласып кетели десек болбойт. Bir kırağı kecekes barken kaynayacağım. Al karap kaldı. Asel basıp yakka depçi. Ana nargun alalda yatıp da kanan giyin. Al iştegen жерinde artık da kanan үйгө gelip. Жолугушуп кадимкидей сүйлөшүп туруп эле анан үйлөнүп алдык. Марат эми Алтыным мындай айтса сагын эже сөзүм жетпейт. Чыны менен Марат ушундай бизге жашоо тартуулаптыр. Өзү иштеп кетчи, гастролдоп кетчи. Биз ушу балдарым менен Маратты күтүп эле, Марат күн сайын звонить этип турчу. Азыр деле ушу такыр ишенбей бир жакка чыгып кеткендей эле сезилип атат бизге. Марат бул жашоодо бизге мындай бактым да чексиз эле, чексиз бактым бар эле, жашоом да толук эле. Ушинтип жоготуп Маратты такыр ишенбей отурабыз. Өзү мен уулума деле айтып, как хозяин, будущий хозяин катары айтып, дайыма көп айтчумун. Папаңдай бол, папасы Марат мындай кайсы жакта болбосун, дайыма үйгө бирдеме алып келгенди жакшы көрчү да. Мындай заботливый, аябай заботливый болуп, кыздарына чаң тийгизбеген киши эле. Чыны менен Мараттын артында биз как за каменной стеной жашадык. Эч эмебизден эч жетишпей, эчтекеге мындай баарына жетишип жашадык. Бактылуу өмүрдү тартуу кылыптыр бизге Марат. Анан киного кете тартылып, мындай даже кээ бирде тартылбай калган күндөрдө мен айтчумун, эмне болуп тартылбай калды, эмне болуп кино болбой жатат деп. Марат ушунча көп иштептир. Быйыл 30 жыл болот июлда, 20-июлда экөөбүздүн үйлөнгөнүбүз. Ошо 30 жылдын көбүн эле Марат жумушта болду. Жумушта жүрдү, гастролдоп жүрдү. Өзү айткандай автобустун ичинде эле жүрдүк деп. Анан биз көнүп да калганбыз. Иштебей калса Марат кадимкидей ооруп калчу, иштегиси келип. Жай сайын бир кино тартылчу. Анан кийин мен ушу бир интервьюмда айттым элем, сиз айткандай бир жакшы маанай менен Марат жок кино мага да кызыксыз болуп калчу. Марат үйдөн өзүнчө обсуждение кылчубуз, тартылган киносун, спектакльдарын.
Анан мен өзүмдүн тааныштарыма, туугандарыма көп айтат элем. Мараттын киносунан башка, телевиденияда ролдордон башка театрга барып көргүлө Маратты, живой ойногонун көргүлө деп. Марат мындай аябай ийне жибине чейин аткарып ойночу. Марат өзү бир дагы ролду жаратайын деп жүргөндө, 60 жылдыгына, эмки жыл 60 жылдыгы болмок. Ежен Ионесконун «Стулья» деген трагедия, фарс, ошону ойносом деп жүрчү. Андан кийин режиссер эже Чеховдун «Медведь» деген пьесасын, шутка комедиясын предлагать этти. Бул карантинден жумушка чыкканда эле ошону отпускадан келгенде ойноп баштайбыз, иштеп баштайбыз деп атты эле. Мага мынтип спектаклдин сценарий сынап келип мага берип, анан экөөбүз отуруп алып, орусчасын, кыргызчасын окуп, обсуждение кылчу элек. Замечание деле кылчум. Өзү айткандай, ты мой первый критик деп койчу. Такыр ишенгим да келбейт. Ушу бир жакка кетип эле, иштеп эле анан кийин жумуш бүткөндө эшикти ач деп звонить этип калчу. Кыздарды көп жанына алып жүрчү эле. Сабактан кийин театрга, концерттерге. Анан өзүлөрү үйгө келип айтып калышчы. Убакыт өткөндөн кийин биз папам экөөбүз тиги жакка барып отурдук, бияка отурдук деп ушинтип. Анан азыр ошо кичинекей кызым да аябай жаман болуп атат, Ишенбей такыр. Бул карантин убагында үйдө болдук да баарыбыз. Анан мен айтам, ойлойм да, ошо Кудай бизге 2 ай мындай бир жашоо тартуулаптыр. Эч жака чыкпай баарыбыз жоголдук. Бири-бирибиз менен кичинекей кызым күн сайын кечинде бирдемке жасап эле, түрлүү интернеттен жасадым деп эле, анан ушинтип эле мындай ушуга кыздарыбыз айтып атпайбы, бизге бир гастролго кетип калбай, жаныбызда болду да, ошо 2 ай жаныбызда болду. Анан кийин эле карантин бүтүп, ошо жумушка чыгам, ушундай спектакльга ошо даярданыш керек деп. Өзүм да ошо кечигип калып, эмне болуп кечигип калганыбызды да билбейм. Антип деле катуу ооруп, антип деле эме болгон жок эле. Кечигип калдык го. Турмуш өзү театр. Өзүнүн жашоосунда да жашап, театр дүйнөсүндө да өмүр сүргөн таланттын ордун ким баса алат? Марат экөөбүздүн ортобузда 2 жаш. Анан кичинекей чагыбызда чогуу өстүк дегендей, 2 жаш деген почти тең эле болуп эмеспи. Анан бирибизге атаандашуу деген, мен мектепте жакшы окуйт элем, ал мени көрүп, ал жакшы окуду. Анча-мынча уруша кеткенде, ал мен 1 чапсам, ал 2 чапчы. Ушундай обстановкада чоңоюп өстүк да. Анан бир туугандагы эми өтө бир тууганчы эле ал дагы. Мындай тууган дегенде менин балдарымды өзүнүн балдарынан да жакшы көрүп бактыр да. Ал кийинчерээк мындай кечирээк үйлөндү. Анан менин балдарым ушу улуу кызымдан баштап кичүү уулума чейин ушу ар кайсы жакка барса, жердин кайсы жерине барса подарка белек ичегин алып, ушу кызыма, ушул балама деп алып келчү эле. Тууганчылдык жайы аябай күчтүү өнүгөскөн эле да. Анын артисттик таланты мектептен окуп жүргөндө эле билинген. Кайсы класс 8-9 класстарда окуп жүргөндө ушу Курманбек эпосунан үзүндү аткарышып, ушул айылдын элин бир таң калтырганда Тейит Жалынын ролун аткарып, Канышайга тескери бата берип атканда, ушул эл ошол образга берилип аткарган экен. Элдин ошол отурган элдер колунда турган таяк-баяктар менен чай ичкенде, ошондо билди да, ушундай таланты бар экенин. Андан кийин Москвага өтүп кетти, онду бүткөндөн Москвадан 4-5 жыл окуп келип, андан киностудияда иштеди. Андан кийин жаштар театры. Эми чыгармачыл адам өзүнчө
калп болот эмеспи? Өзлөрүнүн мындай чөйрөсү башкача. Негизи эле Марат өзү ушу жаш кезинен бери ушу чыгармачылыкка берилгендиктен бул чыгармачыл адамдар бүтөнчүрөөк. Мен мисалы үчүн аскер адам болгондо мен өзгөчөрөөк адам болуп. Бирок бир тууганчылык ушу мынакей шаарда үйдө менин үйүмдө Марат 35 жыл чогуу жашадык шаарда. Анан экөөбүзгө бир тууганбыз. Келинчектерибиз бир тууган эже сиңди болуп өстү. Мындай абысындар эмес, бир туугандай болуп. Анан өзүңөр ойлой бергиле кандай тууган экенибизди. Кандай туугандык сезимибизди бар экенин. Анан биз эми үйдө көп баягы элде ушунчалык зор авторитети бар эле да, чоң как талант катары. Бизге эми көбүрөөк канча баягы телевизордон көргөндө, кинодон көргөндө, биздин Марат артист артисттигин аткарып атат деп мындай көп деле мындай баса маани берчү эмеспиз да. Анан кийин бирок чындыгында чындыгы тубаса талант эле Марат. Келдим. Колум түшүп калбадыбы? Сакчы мен сага канча жолу айттым. Сага боюнда бар аялдарга оор көтөргөн болбойт. Анан эмне кыл дейсиң? Бөлүп эки жолу көтөрүп келиш керек болчу да. Ошол үч балаңыздын арасынан сиздин жолуңузду жолдоп ошол чыгармачылыкка жүрөгү таккан балдарыңыз барбы? Улуу баламдын шыгы жок. Андан кийинки кызым алтын бүүнүн да шыгы жок. Анан кичүү кызым ошо бийлейин деп калат, ырдайын деп калат. Болбой эле койчу деп коем. Ырдабай эле койчу, бийлебей эле койчу дейм. Эмнеге дейт? Бир үйгө бир артист жетишет деп коем. Тамашалатчы. Эмби. Келди. Караш. Эй! Токто. Эй! Токто токтом. Бас. Бас. Эмне кылды бey? Кой бердим. Кой бердим бey? Кайсы күнөөбүсүн, Кой бердим. Эмне кылды бey силерге? Бас. Эй! Бас дейм. Жөн бас. Баклашкам алып калды. Бас жөн. Ой, баклашкам дейм. Кой бер. Чап. Тут. Киргизе. Отай. Sen kimsin ey? Men be. Ova. Men adamman. Adam ekenin görüp turam. Sen hiç kim, hiç eşek değil eskin yok. Atı kim ne adam? Cuma. Familiyançı. Geldim o. Bu жерде emne olup temsil ettiriyorsun seni ya? Men жөн эле баклашка терип жүрөм. Sen temsile baklашка терип жүргөндө seni президент көрүптүр. О? Түшүндүңбү? Ey akmak. Emne başka жерде baklашка kalbay kalıp duruyor. Же ошол baklашкадан бар үйрүп барып ошоға жыйылып калып туруп эмне? Шаардагы момуштардын баары жерин баарын бөлүп алышыптыр. Өзлөрүнүн териптери астына киргизбейт экен. Өлүп кетейин. Ey, ana sen жалпы Кыргызстанга чоң чыпы уюштуруп, ошол жерге барып baklашка терген чыктыңбы я? Жок, мен чыпы кылган жокмун. Мен жөн эле baklашка терип жүргөм. Ey, келесо. Өлүп кетейин. Sen жөн эле baklашка терип чыккан жоксуң. Sen биздин өкмөттүн беделин түшүрүп жатасың. А бирин айрандай төгүп жатасың. Түшүрүп жатасыңбы? Мен жөн эле мен эчтеке кылган жокмун. Ey, келесо. Sen дагы эле түшүнгөн жоксуң, ey. Sen түшүнбөк белең. Ey, sen билесиңби? Айнең. Премьер-министрге чейин чыгып атат ал деген. Жалпы Кыргыз өкмөтү тигине жакшы жашап атабыз деп айтып атса. Мамлекеттик маанидеги чоң стратегиялык жолдо ошол жерге чыгып алып, baklашка терип жүргөнүңдө. Сен сыяктын баары жайнап кеткен турбайбы деп бүт чыпы кылып атат. Бизге мояктан пистон коюп атат. Түшүнөсүңбү, акмак? Менби? Эмнени? Эшик экенсиң, ey.
Bir cuma kalç demez sen azır. Dağı oturtursak жаздыр, мен сен азыр bir cuma bir ayağım oçtayım hazır. Жаза. Мен бе? Жаз дейм. Емлен жазайын. Ұлы урматтуу президент. Башын жаз. Могу жерге. Ұлы урматтуу президент. Каяқшы дедің эле? Каяқшы дедің эле? Коммерцияға шықтым. Иштеп жүрсөк, биздин башчыбызды бандиттер тонап банкрот болуп калды. Стоп эйнең. Зачем тономой? Зачем кидайт этмей? Анда улуу урматтуу президентке жетип барбайбы азыр, айтат да. Бул эмне Кыргызстандын бар бандитке толуп кеткенби деп. Мен болгон жазып атам да. Окуя Казакстанда болгон. Кайсы окуя? Биздин шеф тонолгон жерчи. Эмне сен эмне ошончонун баарын Казакстанда окушкантасың я? Кошуна өлкөнү жаманатты кылгантасың сен эми? Жазчы жөн эле, просто банкрот болуп калдык деп, всё. Болгонун жаз демедиңерби силер? Болгон Жаз жазып атпайбы? Жаз. Жазып атам. Az башыңды жарып салам азыр. Жазбайсыңбы? Жазып атам. Bir cumага уктамаз, жаз азыр. Просто банкрот болуп калдык биз. Дальше. Жумуш жок. Жумушту алдыр эле. Сен өзүң мээң иштебейт, башың иштебейт. Тине иштеп атканын бар тегеле миллиондо таап атпайбы? Өзүң жалкоосуң денең. Мээң иштебеген далдыраган энең. Жүрөсүң ошончо алдыгын төнең. Жаз калсыз давай. Алар деген уурдашат да. Акмак. Сен настоящий акмак тубайсыңбы? Жаз. Сен мээң жоокке мен айтканмен кирмек беле. Давай жаз. Андан көрөкчө оорукчан болуп калдым деп жаз. Жаз. Оорукчан болуп калдым деп? Анан аргасыздан баклашка терип, терүүгө туура келип деп жаз. Биздин сүйүктүү мамлекетибиз жыл санап, күн санап өсүүдө деп жаз. Биздин атабыздай ата эч кимде жок да. Биз ушу бойго жетип, уже чоңойгондо дагы бизди менин кичинекейлеримди эркелетип турчу бизди баарыбызды. Анан менин көп подружкаларым айтып калчу да, биз сендей болуп папабыз менен эмете албайбыз, сүйлөшө албайбыз деп ушунчалык бири-бириңер менен ачык мамилеңер башкача деп айтып калышчу кыздар. Биз папабыз бизге бүт баарын кылып берди, ушинтип биздин мындай убайыбызды, жакшылыгыбызды көрөрдү. Биздин балдарыбыздын дагы, балдарыбыздын балдарын дагы сыймакы болот папабыз. Во время карантина биз эч жакка барган жокпуз. 2 ай үйдө отурдук. Папам такыр ооруган жок. Папам каалаган тамактын баарын жасап берип атты. Баарыбыз күн сайын кечинде отуруп, мурдагы жакшы күндөрдү эстеп аттык. Анан Саякбай фильмин как раз ошондо көрсөтүп калды да. Ал фильмди канча жолу көрсөм дагы дайыма көргүм келе берет да, бүт фильм, бүт спектакль, потому что я дайыма буду гордиться и гордилась и буду гордиться, да, дайыма. Көп жора жолдош досторум келгенде айтып калар эле. Биз Аяшат абызды телевизордон көрүп эле жүрчүбүз. Ушундай адамдарды күлдүрөт, үйдө дагы ушундайбы деп аябай сурайт эле. Досторум келип калса, атамды көрүп аябай ушундай сыймыктанышып, атамдын колунан кармадык биз, чогуу отурдук. Чогуу аябай бир сыймык менен айтышчу эле. Ошо мен да сыймыктанам. Папам өзү айтар эле, мен элди ыйлатып дагы күлдүрүп да кое алам деп. Гастролдоп эле жүрөт го деген. Ошондой эле күтүп атабыз азыр бар.
Марат Жанталиевке маданият тармагында сиңирген эмгеги үчүн Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы тапшырылып, 2018 жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы ыйгарылган. Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык сыйлыктын, Советбек Жумадылов атындагы театралдык сыйлыктын лауреаты жана дагы көптөгөн ардак грамоталардын ээси болууга жетишти. Ой, жанагы биздин элди боордой кууруган ак падышаны тактан кулатып, үркүндө жүргөн жерибизде мекенибизге алып келип, кыргыздарга жерин кайтарып берип, ачына аш берип, астына ат берип, мына эми эркин жашагыла деген Ленинди колдодук да. Манасымдан элине каршы чыккан ак падыш эмне болду? Демек, манасымды колдогон бийликке биз дагы боор тартып, чын дилибизден берилдик да. А болбосо кыргызымдын жигиттери 41-жылы Москваны коргойбуз деп керт баштарын курмандыкка чалмак беле. Ошол опурталдуу күндөрү панфиловчуларга барып манас айтып бербегенимде, көөдөнүнө манас кирбегенде алсырап калган Москваны алар коргой алмак беле. Менин тилегеним ушул экрандан да айтам, сахнадан да айтам, жеримде тынччылык болсун, элибизде ыйман болсун. Анан элимден суранарым эле телевизорду тиктеп жата бербей, театрга келип көрүп кетип туруңуздар. Мисалы менин баламчы театрга өмүрү келчү эмес. Агачып папа деп. Анан бир жолу келди. Анан кийин келип ай, өлө соң турбайбы. Ошондон бери кайсы спектакль болсо да досторум бүт бар нерсе ана спектакль көрүп кетет. Ансандай сиздер дагы келип театрга бир көрүп кетсеңиздер, сиздер дагы театр менен ордуңуздар. Андыктан театр бул адамдын ички дүйнөсүн тазалай турган имарат. Келип туруңуздар, элибизде тынччылык болсун. Рахмат сиздерге. Alman det aldımda gana жүрсе аяқ жолым, Çulağım arkamda gana жүрсе oysun kolum. Geçi qaracaq zulpü kor qandab жатқан кезімде, Қолсара келген қанғайды сындап жатқан кезімде. Дүйненің кенен чағындан ала кеңдім барында, мен мұнда ғана өлбейіне болдым. Kırağanım menin. Ököz neçen жылдан beri çoğu olup, boğur ettim menen teң bolup kaldın ele Karaçulağım. Balapanыңdan bap estep bakıp, başına tomağa giysip, erkingde baylap koydum an üçün geçir beni. Men sağa razımım. Men qarsam da sen arıbaysın. Bir tülkümez, köp tülkülük alınlar bundan arı öz okatam özünde olsun Karaçulağım. Tügöyümdü dağa alıp, göğ asmanға olap uç. Hoş bol Karaçulağım.